Саламатсызбы? Учурда азыр Айгүлдүн гүлдөшүнө канча убакыт калды? Анан гүлдөрдү жыл сайын эле мына гүлдөгөндө келген адамдар көп болуп атат, көрүүнү каалагандар деп. Ошол учурда жергиликтүү тургундар гүл жок болуп кетүү коркунучунда деп атат да. Чындыгында эле ошондойбу? Айтып берсеңиз. Гүлдүн Айгүлдүн сезону аба ырайга байланыштуу болот. Эгер күн жылуу болсо 10 күн илгери гүлдөйт. Эгер күн суук боло турган болсо 10 күн кийин. Эми эң кызык гүлү Айгүлдүн 5 апрелден 20 апрелге чейин эң кызык гүлү. Ошондо туристтер көбүрөөк жанагы сейилдеп келгендер ошол учурда келишет. Анан биздин ушу Айгүл отоосунда бир көйгөй келген адамдар көпчүлүк келет экен, бар депчеп иштеп атат Айгүлдө. Ошондуктан бизде лестница куруп берүү жагын суранат элек. Кайсыл жерден, мисалы азыр кайерге чейин бар? Тоого чыкканда атайын лестница менен чыгышабы? Лестница жарым мыңга чейин чыккан. Анан жанагындай айландырып кайтарып түшө турган жагын улантып туруп ошону куруш керек. Эгерде ошол лестницаны куруп бергенде бизге канча көйгөйүбүз чечилет. Себеби көп эле адамдар Айгүлдү көп депчеп иштеп атат. Жуулгандар болот ичиде. Көбүнчө депчеп иштеп атат. Ошол жагы зыян ошол. Азыр айгүлдөр жыл сайын көбөйүп атабы же чын эле элдер айткандай азайып атабы? Эми бизге 2016-жылы өкмөттөн неме болуп, полный ограждение кылып биздин Айгүл тооду тосуп берди, тескей жагына. Тосулгандан бери мына 2 жыл убакыт өттү. 2 жылда биз бир тараптуу чыгарып атабыз дейм. Күнчыгыш күнбатыштарга уруксат бербей атабыз. Бирге туш ошол кирген эместе тушка чыгарып атабыз. 2 жылдан бери Айгүлдүн немеси жылыш бар көп. 100 метр, 150 метр паска түштү да, Айгүл көбөйүп. Эгер сутуп карай турган болсо, 5 жыл карай турган болсо, Айгүлдү кайта алып келип алабыз да жакшы. Бул жерде азыр мына эгилген арчалар бар экен, көчөттөр бар экен эле. Бирок бардыгы эле азыр кургап калганын көрүп атабыз да. Суу көйгөйү кандай болуп атат сиздерде? Дагы эле суу көйгөй барбы же? Мынау мурунку жылы бизге Оштон келип, ошо капельный кылып суу карабыз деп самоход биздин айылдан Карабулак айылдан алып келген. Биздин айылдын өзүдө бир булактан суу ичкендиктен өзүбүздүн айылга жетишпейт. Самоход бизге 4 суткага, 5 суткага бербейт эл. Ошондуктан мынау көчөттөр бүт бар курап кетип. Эми эскерүү болуп mana şu бизге дагы скважина койдуруп чыга бергенде биринчи жылы водовоз менен ташып турганбыз. 90% көктөткөнбүз. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, көргөнүнөн 2 жылдан О 2 жылдан суудун жоктугунан мына тиккен көчөттөрүбүз бүт баары курап кетип атат да. Азыр менимче 100% эле кургап калган окшойт көчөттөрүңүз. 100% кургаган. Эми бул кайра суу болсо кайтарып алса болобу же буну мен жоготтукпу? Кайтарып болот. 100% кургап кетти. Айгүлдү көргөнү келгендер, туристтер келгенде баягы акча төлөп кирип атышкан да. Ошол акча каяка жумшалды? Биздин мен Токо чарбага тапшырам. Токо чарбадан немеге Сосфондко тапшырса керек. Эгерде ошол акчаны өзүңүздөр алып ушул эле жерге жумшаса, ошол акча менен тоодун мына көчөттөрдү же сууду чыгарса болобу? Жок, ону мен айта албайм. Мен өзүм андага чечим кабыл албайм. Жок, негизи ошол акча жетеби дейм да. Ону ошол өкмөт тарабынан чечиле турган маселе да бул. Биз эми өзүбүз чече албайбыз. Биз айткан менен эми уяктан төгүлгөн жерден сүйлөшүп неме кылса болот дейм да. Карабулак айылынын элдери эмне үчүн суу бербей жатат? Себеби Карабулактын өзүнүн айылыбызга жетишпей атат суучу. Бир айда бир жол суу, очередь менен суу келет. Битте булактын суу. Эгерде мага скважина койдуруп сууду чыгара бергенде бизге жакшы болот эле да.
каалаган убакта коюп, каалаган нерсе 1 жыл 2 жылда жашылдандырып көкмөк кылдырып берет элек бар дарактарды. 1 жылда мен өзүм водовоз менен, өзүм мээнетим менен ошо лесхоздон пул каралды, ошон менен куйдук 90% көктөткөнбүз. Мына азыр 2 жылдан бери суу жок, бүт баары куура бүттү. Канча жылдык көчөттөр бул көчөттөргө? Канча жыл? Бул быйылгы 3-жыл кетип атат. 3-жыл. 3 жылда көктөгөн көчөттөр быйыл жок болуптур да. Жок, бул ошо 1-жыл көктөткөнбүз 90%. Мына 2 жылдан бeri былтыр суу жок болду. Мына быйыл дагы суу жок.